Негизинен эле 3 курбу эс алганды абдан жакшы көрөбүз. Бул жолкусунда биздин WhatsApp группабызга курбу кызыбыз Азиза кеттик кыздар, сонун бир Итагар деген жайлоону барып көргөзүп келейин. Үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен барып ойноп келели деп. Каныбек деген энебиз бар. Каныбек менен Азиза экөө бизге кой союп беребиз деп сонун сунуш киргизди эле. Дароо эле Роза эже экөөбүз макул болдук дагы жөнөп калдык. Урматтуу достор, биз үчөөбүз эски достор эс алууга баратабыз. Азыр болсо Парижде жанагы сөзсүз түрдө диетаны кармап себетке киргенбиз, манты жеп. Суу тамырдын немесинен, таза абасынан. Жасаш керек. Мына Азизахан жайдын салкын күндөрүндө үй бүлөлөрүбүз менен сонун болуп эс алууга жөнөдүк. Жолдон сүрөттөргө түштүк, видеолорго түштүк, кымыз иштик. Роза эжем болсо токтоп комуздун оштоосуна момундай сонун кылып ырдап да берди. Ошентип жүрүп олтуруп Токтогулдагы Итагар деген жайлоого дагы келип калдык. Өтө кооз, керемет жайлоо экен. Кыргызстандын кооз жерлерин көрүп ушунчалык суктандык. Жайлоого келерибиз менен баардыгыбыздын курсагыбыз ачып калган экен. Койду дароо союп алып эле этин алып, Роза эжем баардыгыбыз жолдошторубуз болуп куурдакка кириштик. Мен болсо башкача метод менен кууруйм деп картошкаларды өзүнчө кызарта куурудум дагы. Андан соң этти өзүнчө башка казанга кууруп алып, үстүнө картошканы демдеп, өзгөчө сонун куурдакты жасап алдык. Балдарыбызга абдан жакты. Андан кийин Каныбекти кой десек болбой, бир казан кылып момундай кыргыздын каада салты менен ушинтип этти бышырдык. Артынан 5 бармак жейдик, кыскасы кымызды дагы ичип атабыз. Өтө сонун керемет эс алуу болду. Таза абада, телефон дагы тартпайт. Жайлоого барганда телефондорубуздун баардыгы өчтү, интернет дагы жок, телефон дагы тартпайт экен. Анан мен кызым аябай таң калды. Я не понимаю, как тут жили черноташки? Без туалета, без душа. Хотя бы телевизор бы был. Биз бир күнгө чыдабай атабыз, интернет жок. Зато свет есть, көрдүңбү? Мурда деген свет да жок болчу. Мурда деген чырак менен отурчу, биздин аталарыбыз. Эртең менен таң атпай баардыгыбыздын уйкубуз канып, Роза эжем болсо Азиза экөөбүздү ойготту. Кыздар тургула, азыр суун жээгине барып медитация кылабыз деп. Таң атпай суун жээгине барып алып, үчөөбүз медитация кылдык. Фотосессияларды кылдык, мындай кылып, трендти кайталап видеого түшөбүз деп. Мен болсо окшоштура албай койдум. Ушундай сонун эс алууга бизди чакырган Азиза курбубузга чоң рахмат.